Урматтуу замандаштар, биз болсо эфир залдарына улантабыз. Биз жана айтып кеткенбиз, биздин студиябыздын коноктору бар деп. Дал ушул коноктору бизге келип калган. Кесиптеш таныштырып өтсөң. Анда ошол алгачкы конокторубузду тааныштырып өтсөк, Job Agenter Германия окуу борборунун негиздөөчүсү Нуркан Аблакулов жана ошондой эле башкы менеджер Нуртилек Асилкерим углу бүгүн биздин студияда конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандатыңыздар менен. Кутмандан. Кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Таңкы маанайыңыздар кандай? Жакшы буюрса, бүгүн конок кылып чакырганыңызга сизге рахмат. Бизде да жакшы. Баракелде. Жакшы, алгач эле ушул окуу борбору тууралуу маалымат алсак, бул окуу борбору качан ачылды эле? Кенен маалымат берип өтсөңүздөр. Негизинен окуу борбору 2 жылдан бери өзүнүн ишин жүргүзүп келет. Бул окуу борбор бул жыл болсо Ош жана Бишкек шаарынын өзүнүн чоң филиалдарын ачты. Бирок бул тармакта биз өзүбүз 6 жылдан бери тажрыйбабыз бар. Демек, бул жакта немис тилин үйрөтөт, ошондойбу? Негизинен немис тилин үйрөтүп, Германияга практикага, окууга, андан сырткары студенттерди жай каникулга барып иштеп келүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Канча жаштан баштап канча жашка чейин ушул окуу борборго аласыздар? Негизинен 18 жаштан жогорукулар болот. 18 жаштан жогорку студенттер көбүнчө бара алышат. Анан ушул студенттер өзүнүн кесибине байланыштуу Германияда практикасын өтөсө болот. Андан сырткары Германиядагы колледждерге же болбосо жогорку окуу жайларга тапшырса болот. Негизинен тил билүү деңгээлине карап. Эгер тил жакшы билсе, мисалы медицина тармагына же болбосо айтишник тармактарга дагы окууга тапшырса болот. Кандай шарттар каралган мисалы ушул окуу борбордо? Шарттар, программалар бар, ар бир программа бар. Мисалы Ференжоп деп аталган программа бул жайкы каникул, летняя работа болуп эсептелет. Орусча айтканда, бул студент үчүн жайкы каникулунда студент Германияга барып 3 ай иштеп келсе болот. Негизинен Германияга өзүнүн кесибиң менен жумушка орношуу аябай татаал, оор. Анын үчүн бир 2 жыл, 3 жыл болбосо B2 деген уровень бар, ошондой JC1 деген жогорку деңгээлде немис тилин билиш керек. Бирок студенттер жыл сайын каникулун Германияда 3 ай өткөрүп келсе болот иштеп. Демек, убакытты көп талап кылат, көп убакыт кетет. Негизи эле азыркы учурда баарыбыз билгендей эле, ушундай агентство, окуу борборлору, курстар аябай көп да. Сиздердин окуу борбору эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат? Буга жооп берип коеюн анда. Job Agenter окуу борбору өзү мындайча айтканда студенттердин, жаштардын азыркы заман талабы бир сырт жакка барып окуп келип, же болбосо бир тажрыйба алмашып келип, чөйрө көрүп келген азыр учур болуп калды да. Менимче ар бир жаш азыр сыртты көрүп өзүнө инвестиция кылыш керек. Саякатта бул өзүңө жасаган инвестиция дейт го. Ошол сыяктуу сырт жакты көрүп келген өзүнө жакшы болот. Ференжоп программасына көп деле тилди талап кылынбайт. Мисалы 4 ай же болсо 6 ай, 7 айга чейин сөзсүз түрдө окуш керек. Ал жакта өзүн мындайча айтканда канчалык тилди жакшы билсе, ошончолук жакшы жумуштарга орношо алат. Эгерде жок дегенде 4 ай окуса, биз упаковка жумуштарына жөнөтөбүз. Себеби ал жакта упаковкада көп бир 10-15 адамды бир завод, фабрикага жөнөтүшүбүз мүмкүн. Ошон үчүн аларга бир буга чейин барып келген же болбосо тажрыйбалуу адамды кошуп беребиз да. Жанында аларды кыйналбаш үчүн, адашып кетпеш үчүн, же бир маселе болбош үчүн сөзсүз түрдө бир адамды кошуп беребиз. Анан мисалы ушул программаны тапшыргандардын бардык эле студенттер кете алабы, же болбосо ичинен тандалып алып кетти, ушул программа өзү тандап алабы же болбосо? Негизинен бул программа боюнча жалпы эле студенттер кете алат. Эгерде бул жагы айтып өткөндөй эле тил жакшы билсе, жакшы жумуштарга барат. Анан тили үйрөнсө, кээ бирлер үчүн кыйын, кээ бирлер үчүн оңоюраак, анан кыйналгандар болсо, ошол биз болсо, мындайча айтканда куратор деп койсо болот. 5 адамга же 10 адамга бир куратор кылып, жакшы тил билгендерди чогуу жөнөтөбүз. Ким эле студент болсо, анан күндүзгү бөлүмдө окуш керек сөзсүз, очный. Ошол бөлүмдө окугандар бара алат сөзсүз түрдө. Анан дагы айтып кете турган нерсе, компанияга да сөзсүз түрдө келишим болуш керек. Студент менен компаниянын ортосунда келишим болуш керек. Андан сырткары компания ошол чакыруу барактарында келишимдерге Германиядан анан жашап жаткан справкаларга чейин договордо өзүнүн кепилдик алыш керек, сөзсүз түрдө договордо. Ошонун негизинде анан студенттер бара алат.
Эң эле аз дегенде канча убакыт окушу керек болот? Жок дегенде бир 4 ай окуш керек болот. 4 ай бул эң аз дегенде. Эң аз дегенде. Эң көп убакытка созулганы канча убакыт окуп атышат азыркы учурда? Бул ал чектебейбиз көп окуганынчы, канчалык билсе өзү үчүн. Баягы илим билимден өзүнө аябайм десе, канчалык жакшы үйрөнгүсү келсе, үйрөнө берсе, чектеп койбойбуз. Эскертип айта турган нерсе бул жерде прогресс бар да, мисалы сен бул жыл калган билимиңди кийинки жылга да колдонсоң болот. Келечекте сен окууну бүткөндөн кийин өзүңдүн кесибиң боюнча Германияда жумушка орношсоң болот да. Мисалы жыл сайын 4 ай 5 айдан окуп, бирок сен бул жакта өзүңдү мисалы экономист болсоң же туризмде окусаң, өзүңдүн билимиңди то есть бүткөндөн кийин, өзүңдүн окууну бүткөндөн кийин Германияга жумушка орношсоң болот. Бул жакта сабакты кимдер берет? Атайындарды алып окуп келген мугалимдерби же ошол мугалимдерди жумушка кандай жол менен аласыздар? Мугалимдер бизде азыркы иштеп жаткан, биз эми ачыгын айтканда тажрыйбалуу мугалимдерди алып келгенге аракет кылдык. Колдон келишинче, себеби бирөөгө бир тамчы билим бериш үчүн өзүңдө деңиздей билим керек дейт го. Ошол сыяктуу билимдүү, мисалы Германияда Ausbildung деген программа бар. Ал жогоруда айтып өткөндөй, ал жакта 3 жыл окуп келиш керек болот. Ал жакта окууну бүтүп, 3 жыл окууну бүтүп, ошол биз айтып аткан Френжо программасы менен 3 айлык менен 2-3 жол барып келип окуп, ал жактан келген мугалимдер сабак берип атат. Көпчүлүк эми көрөрмандар да түшүнсө керек, анча-мынчасын немис тилинен түшүнгөндөр болсо, B2 сертификаты бар мугалимдер сабак берет. Себеби B2 өздөрү Сибирде свободный, эркин сүйлөгөн мугалимдер. Баракелде. Сиздердин окууңуздар менен сиздердин программа менен кеткен студенттердин, ал жактагы студенттердин жоопкерчилигин ким алат алар? Өздөрү алабы же кандай? Бул боюнча негизинен жумуш убактындагы жоопкерчиликти жумуш кылып берген работодатель алат дейли, ооба ошондой. Анан жумуштан сырткары убакта бул жакта страховой компания алат. Ар бир студенттин өзүнүн страховкасы болот, сөзсүз түрдө медициналык. Андан сырткары жумушка орноштуруу боюнча, келип кеткен көзөмөл боюнча, маршруттук көзөмөлдөр боюнча, жумуштан чакырууларды алдыруу боюнча кепилдикти компания алат. Демек компания. Негизи мындай кайсы гана жумуш болсун, сен өзүң үлгү болушуң керек дейт да. Сиздер өзүңүздөр дагы барып келгенсиздерби? Кандай өзгөчөлүктөргө туш болдуңуздар? Сиздер буга чейин кандай ойлогонсуздар? Негизи эле ал жакта кандай экен? Ушулар тууралуу бөлүшүп өтүңүздөр. Германия тууралуу айтып бериңиз. Мен өзүм барып келгем, буга чейин ошол барып Германияда иштеп, ошол Европанын өлкөлөрүндө болдум, ал жакты көрүп, анан неге өзүм эле башка жаштар деле барып ошол жакта окуп, ошол жакты көрүп, ошол жакта иштегенге биз неге шарт түзүп бербейли деген ой келди да. Азыр чынын айтканда бирок окуу борборлор көп, аябай баары эми бирок сапаттуусун эл өзү тандап алат, студенттер тандап алат. Бирок биз дагы ошолордун катарында бир студенттерди ошол жака жумушка жөнөтөлү деп, окуталы, эл көрсүн, жер көрсүн деген максатта бул жака чатабыз. Европанын өзгөчөлүгү эми мындайча айтканда билим тармагынан аябай өнүккөн, технология тармагынан өнүккөн. Бул бир эле дүйнөдө мындайча айтканда технология тарабынан Германия аябай алдыга чыккан. Анан ошол жактарды көрүп, бир аз көргөзөр өсөт, балким Кыргызстанга инвестиция кылат, бир салым кошот деп ойлойт жаштарчы. Ушул күнгө чейин канча студенттерди Германияга жибере алдыңыздар? Жалпы өзүбүздүн азыркы компаниябызды алганда саналуу эле 500гө жетпеген студент. Анан менин жеке жумуш практикамды алганда 1000ден ашык студенттер жөнөткөнбүз, жардам бергенбиз. Мен мисалы Германияда практикамды өтөп келдим. Практиканы өтөө учурунда дагы Германияда жүргөн студенттерге, бул жактан Кыргызстанда турган студенттерге чакыруу жөнөтүп, аларга жардам берип жүргөнбүз буга чейин. Андан сырткары башка учебный центрлардын, окуу борборлордун, то есть студенттерине жумуш камсыз кылып берип жүргөнбүз ушул күнгө чейин. Эми азыр атын атап эле коелу, көп эле окуу борборлорго алар бизге немис тилин үйрөтүп студенттерди дайындап берет, биз аларга жумуштарын камсыз кылып ушундай тармакта иштегенбиз. Жумуш орду деп калдыңыз. Ошол Германияда мисалы сиздерден кеткен студенттер эмне жумуштарды аткарышат? Мен өзүм барып иштеп келген жумуш жөнүндө айтайын. Мен кассада иштегенмин, мындайча айтканда. Кассаларда мындайча айтканда упаковка кылып иштесе болот. Ал жакта Макдоналдс, Бургер Кинг деген бул жактагы фастфудтар бар го, ошол сыяктуу жерлерде иштесе болот. Алардын кассасында иштесе болот, даярдап иштесе болот, гастрономия жумуштарында иштесе болот, отель, ресторандарда иштесе болот.
завод фабрикаларда иштесе болот, өндүрүш тармагында. Жалпылап айтканда, мындайча айтканда ошол тармактарда иштеп келсе болот. Жакшы. Эми алдыда кандай пландар бар? Кандай өнүгүүдө кетип атасыздар азыркы учурда? Буюрса өнүгүү жагынан алып караганда жаман эмес, алдыда пландарыбыз. Келечекте студенттер жөн гана барып 3 ай иштеп келбестен, биздин максатыбыз ошол студенттерге немец тилин дагы да үйрөтүп, ошол Германиядагы окууларда, жогорку окуу жайларда окууга тапшырууга жардам берүү. Андан сырткары практикага көбүрөөк басым жасайга аракет кылабыз, себеби тажрыйба алмашып келсе, ал студенттер Кыргызстанга, биздин өлкөбүзгө өзүнүн мындай чалымын, жардамын кошот. Анда бир нерсени кошуп баса эле айткым келип турат. Бул жак биздин жетекчибиз жакында эле Америкага да визасын алган. Өзү Европадан виза тапшыруу Америкага бир топ жеңилирээк болот. Анан будан кийинки планыбыз дагы да ошол бир Европада эле бир Германия менен же Европа менен чектелип калбастан, биз Америкага дагы бир студенттерди окууга, туристтик визага алып бергенге аракет кылабыз. Баракелде, биздин жаштарды мисалы ушул Германияга студент университеттерге тапшыруу үчүн эмне кыйынчылыктар болот негизи? Кандай документтер кетти мисалы Кыргызстандан? Германияга окууга тапшырыш үчүн биз мисалы университеттер менен байланышка чыкканда, алар айтат, биз айтабыз да, биз Кыргызстанданбыз, биздин өлкө кичинекей эле, бизди кабыл аласыңарбы дегенде, алар күлүп эле жооп беришет да, силер космостон түшсөңөр дагы бизге немец тилиңер жакшы болсо, жаңы тилиңер жакшы болсо, силерди кабыл алабыз. Ал көйгөй жаратпайт биз үчүн деп айтат. Негизги көйгөй бул жерде тил маселеси. Тилди жакшы билсе, студент өзүнүн каалаган университетиге тапшырылат. Ал жакта 2016-жылдан бери болуш керек, адашпасам. Студент билим алгандыгы үчүн андан жанакы контракт алуу бул кылмыш деп эсептелет да. Алар бекер окуу стипендия берген да. Ооба, аларга стипендия берет биздин окуган студенттерге. Жакшы. Негизи эле тил билүү бул учурдун талабы эмеспи? Сиздер өзүңүздөр дагы ошол сүйлөсөңүздөр керек башка тилде. Тилди оңой үйрөнүү үчүн эмнелерди жасоо керек? Өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтыңыздарчы. Тилди оңой үйрөнүү үчүн негизинен биринчиден эс тутумду жакшыртыш керек. Сөзсүз түрдө. Мисалы алып караганда, бул албетте уйкудан башталат. Уйку жакшы болуш керек, эс тутум жакшыртыш керек. Андан сырткары мисалы видеолорду, аудиолорду көрө угуш керек. Алардын биз жайыраак сүйлөйбүз, биринчи немес тилин үйрөнүп атканда студенттер деле жайыраак сүйлөйт. Болушунча ошол көбүрөөк YouTube'дан деле караса болот, видеолорду көрүүгө аракет кылыш керек. Андан сырткары студенттер өздөрү менен өздөрү мындай немес тилинде же англис тилинде баарлаш керек болот. Практика көрүп. Сиздин оюңуз? Менин оюм бул жагы айтып өттү, бирок видеолорду көрүп, же болбосо аудио запистерди уккан жакшы жыйынтык берет тил үйрөнүүдөчү. Өзү тил үйрөнүү ачыгын айтканда бир аз оңой эмес көп адам үчүн. Анан бунун үстүнөн көбүрөөк иштеш керек. Тили көңүлдү буруп, ошол жака басым жасап, бир жыйынтык чыгарыш керек да. Анан каалоо жана аракет. Каалоо жана аракет негизгиси. Баракелде. Ушул Германияга барабыз деген жаштарга бир кеңеш берип кетпейсиздерби? Бир мотивация берип кетпейсиздерби? Бирден айта элем да. Негизинен мен студенттерге айтат элем, көпчүлүк студенттерге жайкы каникулда көпчүлүгү каникулун мындай кандай десем бош эле өткөрүшөт да. Ошондуктан эч кандай жоготууларга учурабайсыздар. Билим алсаңыздар өзүңүздөр үчүн калат. Эгерде компанияларга тапшырганда сөзсүз түрдө компания өзүнүн жумушун аткара албаса, сиздин төлөгөн акчаңызды кайтарып берүү кызматын бериш керек, сөзсүз. Же болбосо убадасын бериш керек. Студенттерге кеңешибиз, окуңуздар, өсүңүздөр, Европа өлкөлөрүндө көрүп саякаттаңыздар. Баракелде. Мен жаштарга жалпы эле студент досторго айта турган сөзүм, аракет кылалы баарыбыз, биримдикте бололу. Баягы учурдун тиреги, келечектин үмүтү жаштар дейт. Ар бир жаш өзү аракет кылыш керек, мээнет кылыш керек. Ошондо гана бир мыкты бир Кыргызстанды түзө алабыз. Биз бул менен Европага, башка жактарга жумуш менен 3 айда болсо дагы иштеп келсе болот, окуп келсе болот. Ошол менен алар ал жактагы билимди, жакшы жактарын үйрөнүп келип, бир Кыргызстанга бир көрсөтүп, азыркы Кыргызстандын абалын өнүктүрө турган жаштардан болушун айтат элем. Аракет кылышсын бардыгы, ар биринин колунан келет.
Баракелде. Эң сонун сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Биздин убакыт соңуна келип калгандыгына байланыштуу. Студиябызга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мындан ары ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Эмне пландаган болсоңуздар бардык ишке ашсын дейбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда конокто Жооп Агенттур Германия окуу борборунун негиздөөчүсү Нуркан Аблакулов жана дал ошол окуу борборунун башкы менеджери Нуртилек Асилкерим уулу бүгүн бизде конокто болду. Биз болсо эфирибизди алда карай улантабыз. Кийинки түрмөгүбүз бул Глобус деп аталмакчы. Дал ушул Глобус түрмөгүнүн жылмаюунун өлкөсү деп аталып калган. Тактап айтканда Таиланд өлкөсү боюнча кенен маалымат алабыз.